Жогорку интеллектуалдык деңгээл сизди айланаңыздагыларга кызыктуу кылып көрсөтөт. Андан улам айланаңыздагылар талкууларда, таанышууларда, баарлашууларда сизге ишеним артып, сизге карата жакшы ойлорун айтышат. Мындан сырткары китеп адамдын дүйнө таанымын кеңейтип, билим деңгээлин да жогорулатат. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Илим жана билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Сейит Амираев. Бүгүнкү чыгарылышыбызда 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата жоокерлер кандай китеп окуйт деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул багытта маектешүү үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Анда маегибиздин башында студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Мурат Жакишев өздүк курам менен иштөө боюнча 703 аскер бөлүгүнүн командирдин орун басарынын милдетин аткаруучусу жана ошондой эле Зинакан Пасанова акын, жазуучу, коомдук ишмер жана ошондой эле Жылдыз Бекбаева эл аралык журналист. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Муратбек мырза, келе жаткан майрамыңыз менен эң алгачкы суроо эле сизге болсун. Мына ушул жоокерге балдар мектепте, орто мектепти аяктагандан кийин келип, ата мекенге кызмат кылып, анан аскердик билим алат эмеспизби? Мына ушул жоокерге келгенде көпчүлүк көрүүчүлөр бул жерде теориялык билим бербесе керек, практика жүзүндө гана кызмат өтөсө керек деген ойдо болушу мүмкүн да. Деги эле жоокерде кандай сабак өтүлөт? Биринчиден, мыйзам негизинде жоокерге 18-ге толгон Кыргыз Республикасынын жараны чакырылат, ден соолук үчүн акыл эс ордунда. Анан жоокер болуп аскерге чакырылгандан соң бизде атайын программалар бар. Ошол программа негизинде сабак өтүшөт. Эми биринчиден сөзсүз эле келүү армияга келген бала келүү автомат кармай бербейт да. Аны биринчи үйрөтүш керек. Ошондуктан биринчи теориялык сабактар өтүлөт ар программа боюнча. Ошо теория сабактар өтүп, анын билим деңгээли текшерилип, анан ошо билим деңгээлине жараша уже практика жүзүнө өтө баштайбыз. Мисалы жоокерлерди алсак, жоокерлердин программасы бизде 6 айга саналган, жогорку буйруктар негизинде. Ошо 6 айда биринчи жоокер келет, аскердик ант тапшырууга чейин 1 ай атайын жаш жоокер курсун өтөт. Ошо жаш жоокер курсунда биздин алгачкы жоокердин кыймыл аракеттерин үйрөнөт, уставдын негиздерин үйрөнөт. И ошол убакта аскердик антты жаттайт. Ошо жаш жоокер курсу 30 күн, 40 күнгө чейин саналган. Ошо убакытты программаны сиңирип, программаны кабыл алгандан кийин ошону билим деңгээлин текшере туруп, анан аскердик ант тапшырылат. Азем болуп бүткөндөн кийин уже подразделенияларга бөлүнө баштайт. Эми 1 айдын ичинде биз солдатты карап, изилдеп көрөбүз. Солдат эмнеге жөндөмдүү, билим деңгээли кандай, эмнеге шыктуу, ошого жараша анан кийин штаттык кызматка отургуза баштайбыз. Мисалы гранатометчу же пулеметчу деген ошолорго отуруп туруп, и ошонун курстарын окуп баштайт. Биринчи негиздерди окуйт, анан кийин ар адистик боюнча тереңирээк өзүнүн программалары бар, саттары бар, ошого жараша окушат. Аларды окуп бүткөндөн кийин практика жүзүндө өзүнүн билимдерин көрсөтө баштайт да. Баарыбызга эле маалым, мектептик программага же болбосо жогорку окуу жайдын билим берүү программасына жыл сайын өзгөрүүлөр кирип турат да. Мына ушул аскердик билим берүүгө дагы жыл сайын өзгөрүүлөр кирип турабы? Эми сөзсүз түрдө да биз эми заманбап технологияларды, билимдерди беришке аракет кылабыз. Эмнеге дегенде, аскердик билим бул эле кадимкидей эле билим, ордунда турбайт, күнүгө бир жаңылыктар болуп турат. Эми ошодон кеч калбас, аркада калып кетпеш үчүн биз да ошону алгачкы немелерди үйрөнө баштайбыз. Усулдук китептерди, усулдарды, жаңы усулдарды колдонуп, өздүк курамга жеткире баштайбыз да. Мына ушул аскердик билим берүүдө сиздерде бүгүнкү күндө китептер, анан ушул практика жүзүндө колдонуучу кандайдыр бир куралдар жетиштүүбү? Анан канча убакытта жаңы китептер келип турат? Эми тилекке каршы толук кандуу эмеспиз ошо ок куралдаргачы. Эмнеге дегенде көп эле ок куралдарыбыз, мисалы ошол эле китептер расмий тилде, мамлекеттик тилде биздин китептер берилип атат болушунча. Бирок эми аскердик билим бир аз терминологиясы өтө күчтүү. Азыркы учурда мамлекеттик тил өнүктүрүп атат бизде, жүрүп атат иштер. Анан аракет кылып атабыз.
ошону ок куралдарды көбүнчө кыргызча мамлекеттик тилде кылганга. Эмнеге дегенде биздин жоокерлер көп эле айыл жергесинен келет. Эми расмий тилди көбү жакшы биле бербейт да, деңгээли жетишсиз. Тилде китептер бүгүнкү күндө чыгып жатабы же чыга элекпи? Чыгып жатат. Мисалы биз азыр реформа негизинде генерал штабка баш ийип калдык. Эми ошол генерал штабта азыркы учурга жараша атайын жоолор келет, нускамалар жана усулдук колдомолор келет. Мисалы ок атуу даярдык боюнча, саптык даярдык боюнча келет. Эми ошолорду алып туруп биз офицерлер, командир взводдор, ротанын командирлери ошону колдонууга аракет кылышып, өздүк курамга жеткире баштайт да. Кийинки суроо сиздерге болсун. Бүгүнкү күндө сиздердин оюңуздарча жоокерлердин бедели дейбизби же болбосо статусу дейбизби же заманбап тил менен авторитети дейбизби, коомчулукта кандай деп ойлойсуздар? Сыйнаканчы. Эми биздин өзү кыргыз эли көчмө мындай жоокер дуктагы эл да. Биз өзү кыргыз эли 3000 жылдан ашуун тарыхында өзүнүн эли жерин, мекенин коргоо үчүн көптөгөн баягы ушундай бир кармашууларда өзүнүн баягы жоокердик духун чыңдап келген. Ошон үчүн ушул мезгилге чейин эле жоокерлерге болгон урматтоо, урмат-сый элибизде сакталып калган да. Эми жоокерлерге мына кече биз жакында ушул жоокерлерге кыргызча китеп деген акция өткөргөндө ушул жоокерлерге болгон сүйүү, элдин сүйүүсү ушунчалык билинди да. Биз толук деле мына жылдыз болуп жарнамалап бир көп мындай кеңири тармакка жарналаган жокпуз. Бирок кичинекей эле ушул интернетке, фейсбукка койгон бир-эки кулактандыруубуздан эле элдин баардыгы өзүнүн колунан келишинче өзү ошол жоокерлерге бир мындай китеп менен камсыздоого салымын кошо башташты. Демек, жоокерлер биз дагы эле болсо биздин элибиздин ишеничи, биздин керек болгон учурда биздин ата мекенди коргоочу, ошол эле учурда өзүнүн баягы жигиттик касиеттерин ушул армияда өзүнүн жигиттик касиеттерин мындан да өнүктүрүп, чыныгы баягы сапаттарга ээ болот деген ишеничте да. Анан эми айтып кете турганым, бирок ушул жоокерлер мына сиз айтып атасыз, ар кандай теориялык билимдерди алат деп. Эми жоокерлер бир гана өзүнүн аскердик баштапкы даярдоодо өзүнүн теориялык билим албастан ушул бир армия деген чоң мектеп да. Ушунда өзүнүн интеллектин дагы өнүктүрүп кете турган бир шарттар түзүлсө керек. Бул интеллект деген мисалы Наполеон сыяктуу, Суворов, анан биздин өзү сыяктуу кулбашчылардын ошол баягы аскерлерди даярдоо, аларды машыктыруу стратегиялык эмелерине караганда эң биринчи материалдык жактан, же болбосо баягы дене боюн, күч кайратын чыңалтуудан мурда алардын интеллектин, алардын ата мекенге болгон сүйүүсүн, алардын чыныгы эл жер үчүн өз жанын аябаган баягы мекенчилдик сезимдерин өнүктүрүү, ошондой эле баягы адамгерчилик, ошол сыяктуу сапаттарына көбүрөөк көңүл бурган экен да. Интеллекти бийик жоокер эч убакта ушул өзүнүн баягы жоопкерчилигин дайыма сезет экен дагы, эли жер үчүн дайыма кызмат кылууга даяр болот экен. Ошондой эле биздин Манас, биздин баатырыбыз Манас дагы айкөлдүк сапаттар, адамгерчилик сапаттар, чынчылдык, эч убакта ушул сыяктуу сапаттар дагы бар, ошол биздин жоокерлерди дагы калыптандыруу керек деп ойлойм да. Анан эми чындыгында ошол интеллектин өнүктүрүүдө китептердин ролу чоң. Сөзсүз түрдө бир гана ушул армияга тиешелүү, аскердик даярдоого тиешелүү китептерден тышкары дагы ар кандай мына көркөм чыгармалар болобу, дүйнө тааным чыгармалар болобу, ушундай чыгармалар дагы менен да таанышып, өзүн ар тараптан өнүктүрүп кетсе, жоокерлер абдан жакшы болот эле деп ойлойм. Жакшы, Жылдыз айым кошумчалайсызбы? Эми жоокерлердин статусу жөнүндө айта турган болсок, негизи мурда Союз маалында жоокерлерге армияга аябай көп көңүл бурулчу да. Анан ортодо бир кандайдыр бир убакыт болуп калды, жоокерлерибиз биздеги эле армиянын абалы өтө кыйын учурларды башынан өткөрдү да. Бирок азыр Кудайга шүгүр, акырындап мамлекет тарабынан дагы көңүл бурулуп, кыргыз армиясы акырындап бирденип мындай өзүнө келип атат да. Анан биз бул жоокерлерге арналган биринчи эле иш чарабыз эмес. Биз буга чейин ошол Баткен, Жалал абадта, ошол чек арада чектектеш жайгашкан аймактарга жоокерлерге атайын майрамдык маанай тартуулайлы деп ошондой ырчыларыбызды алып барып, андан сырткары ошол окуучулар кат жазып, ошол жерде чек арада чек араны кайтарып турган жоокерлерге окуучулар кат жазып, ошол каттарды алып барып окуп бергенибизде, ушул залда отурган толтура жоокерлер ошол окуучулардын каттарын окуп бергенибизди ыйлай келген учурлары болгон да.
Муну менен мен эмнени айткым келет, биз ушул кыргыз армиясын, биздин жоокерлерди мамлекет кам көрөт мамлекеттин вазифасы деп эле тим койбостон ар дайым коомчулук тараптан көңүл буруп турушубуз керек да. Бул жолкусунда биз ошол бир жоокердин суранычы бир чоң иш чарага айланып кетти да. Ошол социалдык тармакта азыр Бишкекте кызмат өтөп жатыптыр Жоомарт Айдаров деген жигит. Ошол жигит пост жазып атат да. Агайлар, эжекелер, сиздерден өтүнүч, китеп окуйлу десек китеп жок. Анан аскердик китепканада китеп бар, бирок бүт эле орус тилинде. Бизге кыргызча китеп бериңиздер деп жазган экен. Жанагы постту жазып окуп алып ушунчалык толкундандым да. Азыр негизи жоокер эмес, деги эле адамдар китеп окубай койду да. Китеп окугандар аз, такыр эле окубай койду дегенден анасың, бирок китеп окугандар азайып кетти да. Анан мурда да ушундай алып барып жүргөндө биз көрчүбүз да, ошондо деле жоокерлер айтып калчу, ошол аскердик бөлүктөрдүн командирлери деле бизде кыргызча китеп жетишпейт депчи. Анан эми азыр ушул көп эле аскердик бөлүктөр Союз маалында түптөлүп калгандыктан ал кезде эми көбүнчө орус тилине аябай көп көңүл бурушчу да, ошондуктан бүт орусча китептер менен камсыздалып калган. Ушуну акырындап отуруп биз ушундай китептерди чогултуп ушул берип туралы деп атабыз. Азин эже жогоруда айтып кетти, аябай жакшы кыргыз тилиндеги китептер чогулду. Ошол акын жазуучулар өздөрүнүн салымын кошуп, алар китептерин алып келди. Андан сырткары Ош мамлекеттик университетинин студенттери, Ош мамлекеттик университетинин ректору, башка окуу жайлар, жаштар комитеттери бир топ китептерди алып келип берди. Ичиң жылыйт экен да. Ушул жоокерлер биз мисалы бүгүн тынч ушул жерде өзүбүздүн ишибиз менен алектенип жүрөбүз. Уйкубуз тынч. Демек кайсы бир жерде биздин жоокерлер өтүкчөн ошол жерде биздин чек араны коргоп, биздин тынч уйкубузду коргоп, алар иштеп атат да, күнү түнү ушул чептерде. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жоокерлерге канчалык жакшы көңүл бурсак, алар дагы мекенге болгон кызматын ушунчалык бир мындан да жакшы аткарат деген бир ниеттебиз да. Анан эми китеп эмне үчүн китеп деп, китеп окууга алардын убактысы болобу деген суроолорду берип атышат да. Деги китеп окуйм деген адам өзү китепке убакыт табат. Анан күнү түнү ошентип эле ал жерде күнү түнү эле чуркап, күнү түнү эле окуп, машыгып жүрө беришпейт, алардын да убактысы болот. Анан ошол армиядагы азыр эми 1 жыл болуп калды, ошол 1 жыл ичинде да убактын ушул китеп окубай жүрө бербесин деп адабий китептерди чогулттук. Эми адабий китептерди китеп окуган адам руханий жактан байып, интеллектуалдык деңгээли байыйт. Өзүңүздөр деле мына билесиздер, Союз маалында андан кийин деле мына армияга барып келген балдардын ой жүгүртүүсү өзгөрүп калат да, алардын бир топ аң сезими өсүп калганын байкайсың да. Муну менен ошол мен дагы ошол адабий китептерден сырткары ийгиликке жетүүнүн сырлары өңдүү бир топ китептер бар. Мен ошол каалайт элем, деги эле акыркы кездерде ошондой маалымат айтылып атат, жана президенттин жарлыгы чыккандан кийин. Азыр аскердик кызматка жогорку билимдүү балдар дагы тартылып атат, алардын аскерде кызмат кылуусудагылардын саны көбөйүп атат. Анан ошол эле учурда алардын бир интеллектуалдык деңгээли ушунун артынан ушул айтып атпаймынбы, жогорку билимдүү балдар аскерде кызмат кылып, муну менен жоокерлердин армиядагы деген армиянын статусу өсүп атат. Армиянын кадыр баркы өсүп атат деп айта алам да. Сөзүңүзгө аралжы, мына ушул жакшы акцияны уюштуруп атасыздар. Мага кошулуп теле көрүүчүлөр дагы сиздерге рахмат деп айтып атканына мен шегим жок да негизи. Мурат мырза, айтсаңыз, мына ушул жоокерлердин билим деңгээлин, интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында сиздерде кандай иш аракеттер көрүлүп келет? Эми мен кызматым тарбия кызматы. Биз балдардын тарбиясын, аскер тартибин көзөмөлдөйбүз. Эми ошол бир эле гана тартипти көзөмөлдөбөстөн ошол эжекебиз айтып кеткендей руханий байлыгын, маданиятын көтөрүшкө аракет кылабыз. Өзүбүздүн программаларыбыз бар. Мисалы убакыты бөлүнгөн. Дем алыш күндөрү балдар менен көркөм чыгармачылык аракеттер бар. Концерт өздөрү менен жасашат. Андан кийин бир айда бир жолу бизде мисалы диспут деген нерсе бар. Бир маселе коюлат, тема коюлат, ошол маселе боюнча ой пикир алмашуу жүргүзүлөт. Мисалы мен бир гана эле кызмат менен болбостон, күжүр менен даярдык болбостон, бизде ушу руханий жагындагы, маданият жагын эми жогорулатууга аракет кылабыз. Неге дегенде, мен жана айтып кеттим, бизде көп балдар айыл жергесинен келет. Азыркы учурда эми билим
билими бир аз деңгээли төмөнүрөөк балдар көбүрөөк келет да. Анан эми аны аракет кылабыз биз көтөрүшкө. Ошол менен сабак, кошумча сабак өтөбүз, башка кылабыз. Анан неге дегенде ата мекен коргоочусу билимдүү болуш керек. Неге дегенде билим болбосо ошол эле колуна кармаган куралды телегенди билбейт, иштеткенди билбейт. Ошол анан Анан дагы чындыгында сиздер майрамдарда иш аракеттерди өткөрүп келесиздер, кандай концерттерди дегендей. Андан сырткары мына акындар менен дагы жолугушуулар болуп турабы? Планга киргизгенсиздер ушуну дагы? сөзсүз андай иштер чогуу жүргүзүлөт. Биз өз аракеттешүү мекемелерибиз бар. Мисалы азыркы учурда Ош мэриянын астындагы жаштар комитети менен чогуу иш алып барып атабыз. Ошо жаштар комитети менен бирге Жылдыз эжекебиз менен бир иш чараны уюштуруп атабыз ушу китеп боюнча. Именно сөзсүз эле ошо кыргыз тилдүү китептерди берип, балдарды ой жүгүртүүсүн деги эле дүйнө байлыгын мындай жогорулатайлы деген максатта эжекелер сунуш киргизди. Буну командир колдоп берди. Биз да аябай сүйүнүп атабыз. Эми бир гана эле күжүрмөн даярдык менен болбостон, баягы өзүбүз менен өзүбүз болбостон, мындай сырттан энелерибиз, эжелерибиз келип ушу жоокерлерге өзүнүн мээрин төксө, жоокерге да кызматы кызыктуураак болот да. Ал да элесинде калат да. Вот бир кезде ушундай мен кызмат кылып атканымда ушундай болгон депчи. Ушул жерде мен мындай кошумчалап кетейин дедим эле. Мындан 5-6 жыл мурда ошо сиздердин аскердик бөлүктө бир республикалык офицерлердин республикалык семинар болуп, анан ошо жоокерлер, офицерлер менен биргеликте жолугушуу кечесин өткөрүшкөндө адаби мен катышкам. Анан ошондо мен биринчи ойлогом да, бул аскер адамдары адабиятка кызыгабы экен, ыр угушабы экен, поэзияны түшүнүшөбү экен, кабыл алышабы экен деп аябай мындай бир ойлонуп бардым эле. Бирок ушунчалык жакшы кабыл алышканда жоокерлер, ошол эле болсо офицерлер абдан бир кызыгышып, анан суроо беришип, ушунчалык мен ыраазы болгом. Ошондо мисалы биз жоокерлерди бир гана жоокер катары карабастан, анын ички адам катары жан дүйнөсүн дагы мындай эске алышыбыз керек экен да. Ошо жоокерлерден мен күтпөгөн суроолор болгон. Мисалы сүйүү жөнүндө, үй бүлө жөнүндө, ал тургай гүлдөр жөнүндө ушундай бир назик суроолор берилип, анан мен ошонун таасири менен бир аңгеме жазгам, гүл төшөлгөн жолдор деп. Анан ошол демейм бул жоокерлер суусап турат да, мындай байлыккачы, мындай ушундай бир руханий өзүнө азык алганга суусап турат. Алар баягы мектепте айылда албай калган ошондой байлыкты, ошондой таасирди ушул армиядан алып кетсе жакшы болот эле да. Жакшы, мына ушул жоокерлерге кыргызча китеп деген акцияга бүгүнкү күндө канча китеп чогулду жалпысынан? Так санын айта албайбыз, анын баары китептерди барып отуруп анын эсептеп чыкканга деле мүмкүнчүлүк болбой атат. Анан Ош шаарында эле 3 жерде чогулттук да. Анан баарын чогултуп эсептеп чыга элекпиз. Эми анан сөзүңүздөргө аралчы чыгармачыл кечелер жөнүндө айттыңыздар да. Ошол эле мына Зина эже баш болгон биздин акын жазуучулар ошол өздөрүнүн китептерин берген. Андан сырткары Оштогу жигер чыгармачыл жаштардын атайын уюу клубу бар. Ошолор дагы барып солдаттардын алдында өздөрүнүн жазган ырларын, чыгармаларын окуп беришет да. Анан ошол кызыккан суроолору болсо ошол акын жазуучуларга суроо берип, анан ошол кечебиз ошол китепти берип эле тим калбай, ошол майрам болгондуктан ырлар менен коштолот да. Атайын ырчыларды чакырганбыз. Ошол жоокерлерге арналган иш чарабыз концерт менен жыйынтыкталат буюрса. Анан бул эртең Ошто болсо, ошол жуманын аягында Бишкек шаарында дагы болуп атат. Ошол жерде дагы азыр даярдыктар жүрүп атат. Ошо жуманын аягында буюрса, ошол чогулган китептерди алып алып, акын жазуучулар, ал жерде дагы ошол аксакал акын жазуучуларыбыз бар, жаш акындарды кошулуп туруп, алар да барып ушул жоокерлерге бир маанай, майрамдык маанай тартуулап келүү бир максат болуп атат да. Жакшы, мына ушул китептерди чогулттуңуздар да, мына ушул эли кызыккан суроону мен дагы бергим келип турат. Мына ушул чогулткан китептерди алып барып берсе, жоокерлердин китеп окуганга убактысы болобу деген дагы суроо жаралбай койбойт да. Бардыгын да кызыктар. Жоокерлер жоокерлик кызматын аткарабы же китеп окуйбу деп жогоруда эле Жылдыз эже айтып өттү. Бул боюнча айтып берсеңиз. Эми сөзсүз түрдө жоокердин бир аз бош убакты болот, өзүнүн жеке убактысы күн тартиби көрсөтүлгөн. Мисалы, мен жана айтып кетпедим, күжүрмөн даярдык дегенде түшкө чейин күжүрмөн даярдык боюнча сабактар өтүлсө, түштөн кийин дене тарбия машыгуу сааттары болот. Анан өз алдынча
даярдануу сааттары белгиленген. Ошол учурда баягы өтүлгөн тема боюнча болбосо дагы бир немелер боюнча анан тарбия иштери сааты бар. Ошо тарбия иштери саатына деле убакыт берип, мисалы ошо китепти алып окуп талкуулап, биз деле ушу тарбия кызматында ушундай темалар бар. Айында бир жолу ошо диспут деп айтпадымбы? Диспутка мисалы бир китепти коебуз. Ушу китепти окудуң беле депчи. Эми биздин өзүбүздүн аскер бөлүктө китепканабыз бар. Бир топ китебибиз бар, томдорубуз. Анан Кандай китептер бар ошол? көркөм адабият, эми чын айтканда биздин аскер бөлүк Союз убагында куралган аскер бөлүктөрдүн бири. Эми Бирок жаңыланган 90% орус тилинде, расмий тилинде. Орус тилинде. Анан мындай сырттан мындай эжекебизге окшогон демгилчилер келип, мындай жардам көрсөтүп, кыргыз тил адабиятына берип атат. Эми ал бир аз азыраак, чын айтканда. Эмне үчүн толуктап турбайсыздар деген дагы суроо бергим келип турат да. Себеби дегенде мына китепканачыбыз бар деп эфирге чейин айтып калдыңыздар. Китепканачыңыздар болсо, анан жоокерлер чындыгында китеп окуганга кызыктар болсо, эмне үчүн ушул нерсени сунуштабайсыздар деген дагы. Эми бул жагы деле каралып атат. Мисалы бир эле курал менен алек болбостон кичине маданиятыбызды, руханий жагыбызды, ички дүйнөбүздү да көтөрүшүбүз керек да. Бирок эми мамлекет аракет кылып атат ушуну баарын камсыз кылганга. Бирок эми азыркы учурда ошол окуу куралдарыбыз, мындай колдомолорубуз кыргызча келип атат. Именно ошо биздин күнүмдүк тартип жашоо боюнча. Ал эми руханий жактан ошо эжекебизге рахмат, сырттан келишип, руханий байлыгыбызды көтөрүп берип атат. Жоокерлер кандай китепке кызыгат экен, кандай темадагы китептерди окугусу келет? Ушул акцияны уюштуруудан мурда сиздер дагы жоокерлер менен байланышып көрсөңүздөр керек, Негизинен жоокерлер ушул адабий чыгармаларга, баягы эмеде жүрүп, аскерде жүрүп, адабий чыгармаларга чындап эле суусап калат экен да. Ошол адабий чыгармаларды чогултуп атабыз. Андан сырткары ошол айтып атпаймынбы, ийгиликтин сырларын бөлүшкөн атайын жаш эле жазуучу балдарыбыз, активист балдар өздөрүнүн китептерин, жаш экенине карабай, өздөрүнүн китептерин уже чыгарышканда, анан биз ошол менен жаш жоокерлерге стимул берели деп атабыз. Жаш силердин араңардан дагы ушундай эле ийгиликтүү балдар чыгат депчи, силер эртеге мүмкүн бул жерден чыгып кандай адам болосуңар, силер да ушул нерседен таасирленип, ушул жоокерлердин арасынан дагы биз каалайт элек ийгиликтүү жаштарыбыз, билимдүү жаштарыбыз келечекте бир ошол кыргыз армиясын жетектеген бир полковниктер, генералдар чыксын. Ошон үчүн биз кандайдыр бир деңгээлде ушул жоокерлерге түрткү берип, бир стимул бергибиз келет да. Эми бул чындыгында жоокерлер бүгүн жоокер болгон менен эртең турмушта өзүнүн ордун табуучу бир кесипке ээ болот, үй бүлө күтөт дегендей кадимки эле ошол биздин арабызда жашаган адам болот да. Ошон үчүн булар турмуштук баягы чыгармаларга көбүрөөк кызыгышат экен. Турмуштук баягы өзүн өзү тааныгысы келет, турмушту тааныгысы келет, жашоону тааныгысы келет. Мен ошо жолугушууларда ушуну байкадым да. Себеби мынау көп эле эксперттер айтып атышат. Мисалы, жоокерлер бир жыл бою үйүнөн алыс, кыздардан алыс дегендей бир баягы аскердик бекем тартипте жашагандыктан буларда баягы энергиялар көп топтолуп калат экен дагы. Армиядан кайтып барышкандан кийин көбүнчө ошол энергияларын туура эмес жактарга мындай жумшай берген жактар көп болот экен да. Мисалы, көп эле жоокерлер армиядан барганда ошо зордуктоо сыяктуу же болбосо баягы бири-бири менен мушташуу сыяктуу ушундай көп болуп кетет экен. Ошондуктан мына айрыкча ошо жоокер армияда ошон үчүн баягы жоокерлердин руханий ички байлыгына тарбиялоого көбүрөөк көңүл буруш керек экен да. Анан биз мына китептерде чогулганда көбүнчө акын жазуучулар эң биринчи ушунчалык бир мындай үн кошуш да, колдоо эң биринчи ошолор колдоо көрсөтүшүп өзүнүн китептеринен 10го жакын, 15ге жакын китептерин алып келип аткан акын жазуучулар болду. Алардын ичинен атай кетсек, мисалы, Гүлжакан Мавлянова деген акын калемгер айыр Бишкектен атайын жөнөттүр. Такси менен 15тен ашык китебин. Ошондой эле Бекешев деген Бекенбай Бекешев деген журналист өзүнүн чоң китептерин атайын Бишкектен жөнөттү. Бул жерде Нуржамал Кылмаматова деген өзүнүн чоң китептерин алып келип берди.
Түмөнбай Кулдошев деген өзүбүздүн обончу дагы бир топ китептерин алып келди, мугалимдер алып келип атышты. Аптан бир мындай акцияга жан дили менен колдошуп, ошого жоокерлер үчүн бир жан дүйнө азыгы болуп кала турган китептер менен камсыз кылалы деп колдогондор абдан көп болду да. Эми ошол китептердин арасында поэзия да бар. Поэзияны сөзсүз окуш керек. Поэзияны окуп түшүнө билген адам бул жан дүйнөсү бай адам, эч убакта бир жаманчылыкка барбайт. Анан ошол бир өзүнүн мекенин сүйүүдө, адамдарды сүйүүдө, ошол баягы бир жакшылыктарды тур жашоодо жасоодо көп мындай өзүнүн ошол адам ошондого көбүрөөк мындай шыктуу болот да. Жакшы, Мурат мырза, мен сизге мындай суроо бергим келип турат да. Сиз кайсыл жерде кызмат өтүп келдиңиз эле? Мен өзү мөөнөттүү аскер кызматым Балчы шаарында 48-410 аскер бөлүмүндө өткөн. Bundan 21 жыл мурун. 21 жыл мурун. 21 жыл мурун. 95-96. Жогоруда Жылдыз айым жакшы оюн айтты да. Мурда жоокерлердин аскерди аяктап келгенден кийин интеллекти бийик, ушунчалык бала өзгөрүп, жакшы жакка өзгөрүп келет эле деген жакшы бир оюн айтып өттү да жогорудачы. Мен азыр коомчулуктун айткан оюн айткым келип турат да, көпчүлүгү бүгүнкү күндө андай болбой калды дейт да. Мисалы, жаман окуган бала жок эле дегенде аскерге барып тил үйрөнүп дегендей, жок эле дегенде катты сабаттуу жазып дегендей ушундай болуп башкаларга үлгү боло турган, жаштарга үлгү боло турган. Мисалы, биз кичинекейбизде акыркы Союздун жоокерлерин көрүп калдык десем болот да, биз дагы жоокерге барып ушул агамдай болобум деген мындай сыймыктан туу тутуп келебиз да. Эмне үчүн мындай болуп калды? Бул жөнүндө айтып бересизби? Эми мен 18 жылдан бери аскерде аралашып жүрөм. Чын айтканда ар кандай ойлорду угабыз. Элдер менен жолугушабыз, эми ата-энелер менен. Мисалы, ата-энелер келип атып, балдарын бизге тапшырат да. Албетте. Балдарын келип, анан присяга тапшырат. Аскердик ант берүү учурунда ата-энелер шарттар болсо келет да. Келип, анан карап, көбү таң калышат. Менин балам баягы кичине бейбашыраак эле, менин тилим укпачу эле, азыр зыңкыйып алдымда турат, так точно деп жооп берип коет дейт. Сүйүнүшөт да ата-энелер. Эми бул адамдын өзүнөн да, аскер бөлүктө кызмат өтүп аткандан кийин биз аракет кылабыз балага билим берип, үйрөтүп. Себеби армия жин эжебиз айтып кетти, бул жөн эле бир мекеме эмес да, келип бир жыл кызмат өтүп анан кетип калыш. Жок, армия бул турмушка жол, бир чоң өзүнчө бир мектеп да. 18 жашка чыгып, үйүндө чыкпаган, же болбосо көп немени көрбөгөн бала келип туруп, асында мындай айтканда аалам ачылат да. Көрөт кандай. Мисалы, бир райондо жашап, Кыргызстанды көп эле кыдырганга көбү шарты жок. Башкасы жок, анан убактыбыз жок дегендей көлтүрлүк менен жүрөбүз да. Анан бул жакта аскер бөлүктө ар кандай райондордон, облустардан келет, Кыргызстан 7 аймагында келет дегендей, бири-бири менен кезигишип, таанышып, сүйлөшүп, анан биле башташат да. Алам бир эле гана мен көчөм эмес экен, менин айылым эмес экен, алам чоң турбайбы деп туруп, мындай ой пикир алмашуу жүргүзүлөт да. Жакшы, сиз ушул аскерде жүргөндө, мисалы үчүн интеллектуалдык деңгээлди көтөрүү боюнча, билим сапатын өстүрүү боюнча эмне кылчу элеңиз? Бош убакыт болуп калганда китеп окуй белеңиз? Жокер болгондо, мен Балчыда служба болгондо биздин казармабыз жанында китепкана бар эле. Эми мен өзүм орус мектепте окугам. Анан чын айтканда биздин мектепте китепке аябай кызыктырчу, китеп окуучу, апам, ата-энем дагы билимдүү балдардан болобу деп ушу кызыктырган да. Номер 20 мектепте окугам, ОКСында. Ошо армияга барып, мен ойлогом, мен баягы армияга келип китеп окуп албасам керек деп. Жок, көрсө жаныбызда казарманын капталында өзүнчө бир имарат бар. Ошо имаратка кирсем, китепкана экен. Китепканага кирип таң калып, ушундай болуп турбайбы, окуу залы болуп турбайбы деп, ошо убакыт берилет эле, жекшемби күнүч убакыт берилет эле, кызыккандар келип китеп окуп, ошол жерде окуу залы бар эле, кадимкидей шарттар түзүлгөн да.